رمضان يا رمضان 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Райымдуу, меримдүү, улуу Аллах Тааланын исминен баштап, жаратканга мактоолор пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга Аллах Тааланын тынчтыгы, берекесин тилеп, баарыңыздарга Кудай Таала амандык, тынчтык насип эткен болсун. Бүгүн да биздин эфирибизде атайын коногубузду чакырганбыз. Кош келдиңиз биздин эфирибизге. Биздин коногубузга бүгүн Акимбай уулу Аскарбек дамылабыз келип отурат. Ош облусунун мусулмандар каасынын кеңешчиси жана Кара Суу районундагы Ажимат Ажы мечитинин имам хатиби. Биздин эфирге кош келдиңиз дамылам. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Алла Таалам туткан орозоңуздарды, кылган ибадатыңыздар кабыл кылган болсун. Рахмат, Аллах ыраазы болсун. Бүгүн анда эмесе урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен биз Кудай буйрса мына Рамазан айынын үстүндө турабыз. Рамазан айы деги эле бул өтө соо, чексиз айлардын султаны болгон чоң айда турабыз. Бирок ушул бүгүнкү сиздерге айта турган темабыз, маек кура турган темабыз бул Рамазан айынын неаматтуулугу же болбосо Рамазан айынын неаматтары жана ушул жакшылыктардын, неаматтын улануусунун шарттары туурасында кылмакчыбыз. Анда эмесе сөз сизде, устаз. Жараткан Алла Таала чек шүгүрлөр болсун. Кудай Таалам бизге ушундай бир берекелүү 12 айдын султаны болгон Рамазан айын насип кылды. Алла Таалам ушул Рамазан айда пенделерине деп кандай соопторду даярдаган болсо, ошол соопторду баарын аткарганга бизге насип кылган болсун. Рамазанды узатышкан мезгилде биз Рамазандан ыраазы болуп, Алла Таалам бизден ыраазы болгондо Аллах насип кылган болсун. Биринчиден эме бул Рамазан айын өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биздин мына коомубузда Рамазан келатат деген мезгилде биринчи эле биз баягы саат карайт экенбиз да. Саат канчада оз бекип, анан канчада оз ачылат деп. Ал эми араптарда биринчи Рамазан келатат деген мезгилде бул Куранда айтылгандай шахр Рамадан алла унзила фихил Куран. Рамазан айы бул Куран айы дейт экен. Кээ бир мамлекеттерде дагы көбүрөөк баягы кайрымдуулукка басым жасайт экен. Рамазан айы бул бейбечараларга ошондой бир кол узатуу, мындайча айтканда баягы атасы өткөнү бар, апасы өткөнү бар. Мына ошол сооп болуш үчүн ошол айга көбүрөөк баягы кайрымдуулук кылып аракет кылышат экен. Ал эми бүгүн Кудай Таалам насип кылган болсо сиздер менен бирге ошол Рамазан айында көбүрөөк неаматтар, Кудай Таалам бизге берген неаматтары ошо жөнүндө иншалла кеп кылабыз иншалла. Рахмат, Аллахым ыраазы болсун. Анда эмесе ушул Рамазан айында өзү Кудай Таалам көп жакшылыктарды берди. Бирок кээ бир адамдар ушул жакшылыктарды кадырына жеткендер деле бар экен да, мына жетпегендер деле бар экен. Кадимки мындай ораза туткан эми бул жештен, ичиштен тойлуп, тыйылып, кадимки мойнубузга болгон милдетти гана аткарып коебуз деп мындайча айтканда көп жакшылыктарынан, неаматтардан тактап айтканда фазилеттеринен көп адамдар артта калып кетип атат да. Эми жанагы жалаң эле оз ачарды түшүнүп калышат, же болбосо оз бекитүү менен гана алек болуп калат. Эми ушул Рамазан айынын чоң неаматтарына токтолгончо кетсеңиз. Биринчиден ислам динибизде эки чоң майрам бар. Бири ушу Рамазан айы бүткөндөн кийин Ороз айт майрамы деп майрамдайбыз. Экинчиси Курбан айт майрамы. Бирок биздин дагы көп көңүл бурбаган бир майрам бар. Ал ушу Рамазан айынын ар бир күнү, ар бир түнү экен. Эмнеге десе, бул эртең менен баягы оз бекиткенден баштап оз ачканга чейинки учур ушунчалык берекелерге толот экен. Бул ушу менен эле чектелип калбайт экен. Ошол оз ачкандан баштап саарлыкка чейин дагы оз бекиткенге чейин деле ошол сооп улана берет экен. Мындайча айтканда 24 саат бою. 24 саат бою. Бул Рамазан айынын ар бир күнү, ар бир түнү билген адам үчүн чоң бир майрам экен да. Ошон үчүн пайгамбарыбыздын бир хадис бар экен, касам ичип айтат: "Ла халифу фами сайм атяба индаллах мин рихил миск." Рамазан айынын орозосун кармаган адамдын ашказан бошогондо ошонун пайда болгон чыккан бир жагымсыз жыт дейт. Ошол жагымсыз жыт дагы Кудай Тааланын алдындагы жыпар жыттардан, балким баягы бейиштеги жыпар жыттардан дагы жогору турат дейт. Буга таяна турган болсок, демек эгерде орозо кармаган адамдын оозунан чыккан бир жагымсыз жыттын дагы даражасы көтөрүлө турган болсо,
Биз мындай жалпак бир мисал менен айта турган болсок, үйдөгү бир жандыктардын, бир дейли бир койдун, бир уйдун, бир эчки, бир эшектин деле чөбүнүн суусун берсек, ошондо эле соо болот. Өзгөчө пайгамбарыбыз басым жасап, нафил орозол, нафил кылган ибадаттар, нафил намаздын эле сообу бир парздын сообуга жетип аткан болсо, демек бул Рамазан айынын ар бир күнү, ар бир убакыттары, мүнөттөрү бизге ушунчалык неаматтарга, берекеликке толгон бир ай экен. Рахмат, Аллахым разы болсун. Деги эле ушул азыр айтып өттүңүз, Рамазан айында бир пайгамбарыбыздын алейхисалам хадисин эскерип өттүңүз, жөнөкөй бир нафил биз кичинекей деп көргөн мындай мойнубузга парыз деле эмес, милдет деле эмес, бирок ошолорду аткарсак Кудай Тааланын алдында ушу парыздык даражасына жеткирип берем деген Кудай Тааланын убадасы бар экен. Ал эми парыздарды аткара турган болсок, Кудай Таала ушул 70 эсеге чейин көбөйтүп берем деген чоң соопторду айткан экен да. Деги эле дамыла биз ушундай түшүнсөк болот экен, анда мына ар бир нерсенин өзүнүн эмне деп коебуз, жанагы жөнөкөй сөз менен айтканда сезону, убактысы, мындай топ менен табыла турган бир жакшы бир маусим деп коебуз го, жана сезон сыяктуу бул орозо айында деги эле соопторду топтоп ала турган өтө бир чоң ай экен. Башка айларда деле Кудай Таалам чоң соопторду берген. Бирок айрыкча мына орозо айда майда нерселерди чоңдук парыздын даражасында кылып бергенден кийин, эми парызды болсо 70ке көбөйткөндө, мындайча айтканда адам баласынын чоң соопторго илешип калышы экен. Анан ар бир күнүн майрамдап өттүңүз. Себеби пайгамбарыбыз алейхисалам хадисинде айткандай: "Ман сама Рамазан иманан ва ихтисабан гуфир лаху ма тaqaddama min zambihi", жол болсо ушуну эле баягы кечкисине "Ман кома Рамазан" деп келет эмеспи? Кимде ким Рамазан айында Кудай Тааладан чындап ыйман келтирген абалда орозо кармаган болсо, сообун Кудайдан үмүт кылган болсо, ошол эле ар бир орозонун кечкурунку мисалы таравих намаздарын окуп атабыз. Таравих эми бул негизи сүннөт намаз, нафил намаз. Бирок ошол нафилге дагы Кудай Таалам ушул кечкурун Кудай Тааладан сообун үмүт кылып, ыйман келтирген акыбалда таравих намазын окуй турган болсо, баардык күнөөлөрүн кечирет деп. Деги эле бул күнөө дегенде биз ушундай түшүнөбүз дамыла. Бул күнөө адам баласын ушул бул дүйнөдө бакытсыз кылганга да себеп боло турган бул эң чоң нерсе бул күнөө болсо, бейиштен бизди тосо турган күнөө болсо, тозокко түртө турган күнөө болсо, чоң пайгамбарлар өткөн мурда ошо пайгамбарлардын да коомдорун бүт сел алып жок кылган бул күнөө болгон болсо, ырыскынын да кемейишине күнөө боло турган болсо, пайгамбарыбыз алейхисалам эми орозонун биринчи күнүндө эле айтып койду да, ошол ким ошол Рамазан айында жакшы орозосун кармай турган болсо, буга чейинки күнөөлөрдүн баарын кечирилет деген бизге бир чоң майрам экен. Биринчи күнү майрам. Ал эми кечкурун таравих, ошондо күнү орозо тутабыз, кечкурун таравих окуйбуз. Бул өзүнчө эле эртең менен бир майрам, кечкурун бир майрам күнөөбүз кечиришине себеп болуп атат. Себеби орозодо 30 күн бар, 30 таравих бар дегендей, ар бир күнү бизге чоң майрам, күнөөбүз кечирилгенге чоң бир өбөлгө шарт түзүлүп атат да эмне. Ошон үчүн биз дагы орозого тутканда ушу орозо менен кошо кайсыл амалдарга мындай көңүл бөлүшүбүз керек. Биз жана жогоруда айткандай эле ичиштен, жештен тыйылып, эми буну Алла арасында аткарып атабыз. Бирок дагы эмнелерге көңүл бурсак болот? Орозону мындай ар бир сааттарын, кээ бир адамдар бар да, орозду уктаса сооп болот дегенде эле кечке сааттан кечке укташат. Ишинен эптеп барып, кичине жеңилдетип коет дагы, анан ушул деле кандай уктап өткөрсөк боло береби, же бир дагы бир зарыл нерселер барбы, же Кудай Таалам ар бир адамга орозодо өзүнө ылайык амалдарды берип койгонбу, мисалы байларды жалаң кайрымдуулук иш менен кылла, дагы башка дегендей бир токтолуп өтсөңүз. Пайгамбарыбыз бир күн жума күнү ошо баягы минбарга чыгып атып, биринчи тепишке бутун коюп атып, амин дейт, экинчисине коюп атып, дагы амин дейт, үчүнчү тепишке коюп атып, амин дейт. Ошондо сахабалардан бирөөсү туруп: "О Аллахтын элчиси, сиздин ушул кылган кыймылыңыз бизге сүннөт болуп калабы?" десе, пайгамбарыбыз эмне деп атат? "Силер көрбөй калдыңар, силер укпай калдыңар, Жабраил келди, анан мага мынтип айтты" деп. Рагиманфуху, сумма рагиманфуху камакал. Ал адам бактысыз болсун деп 3 жолу кайталайт. Эми бул арабтарда баягы сөз которгондо мурду жерге сүрүлсүн деген сөз экен. Бул сөздү көбүрөөк баягы бактысыздыкка колдонот экен да. Ошондон пайгамбарыбыз эмне дейт? Ал ким 3 жолу кайталаган баягы баксыз болсун деген адам ким дегенде, ошондо эмне дейт? Бири ушул дейт. Рамазан шариф келди, ыйык Рамазан келди. Рамазан келип, Рамазандын жакшылыктарына, Рамазандын берекелерине ушул Кудай Таалам тартуу кылган ырайым неаматтарынан куру калган адам, ал адам бактысыз дейт. Мындай карай турган болсок, ошо Рамазандын
баягы кирүүсү менен башталып Рамазан бүтүүсүнө чейин ошо 1 ай эми баягы 29-30 күн болуп, ошонун ичинде ушунчалык биз күтпөгөндөй Кудай Тааламдын берекелери көп экен да. Ар бир басканыбыз, турганыбыз, жада калса бир айткан бир зикирибиз, баягы бир адам намазы менен, 5 вакыт намазы менен күнөөлөрдөн тыйылып эле уктаса да уйкусу да ибадат болуп атпайбы? Эми ошол ушунчалык сооптор эселенип, өзүңүз айтканда баягы мезгилди отпайсызбы? Баягы сооптор мезгил сезону келди деп. Баягы илгери Союз мезгилде жарманкелер болчу экен да. Баягы тамак аш, азык түлүктөрдүн жарманкеси 1 жума 10 күн болсанан кокуй эртең баягы сезон бүтүп кетет, баягы алып калалы деп, карызга болсо дагы баягы эптеп алып калган учурлар болгон экен да. Эми ошого ушул мезгилде колдон келишинче күнүн дагы, түнүн дагы 1 айды 60 күн кылып жашай турган бир ай экен да булчу. Күнүн да жашап, түнүн да жашай турган бир сезон экен да. Ошон үчүн баягы хадисте эмне деп атат? Ушундай бир берекелерден куру калган адам соопторго жетип, күнөөлөрдөн арыла турган бир учур келип, күнөөлөрдөн тазаланбай чыккан адам бактысыз деп атат да. Эми адамдардын жашоо мүнөзү, шарттары ар кандай болгонго байланыштуу. Кимдир бирөө баягы сөзү менен, кимдир бирөө материал жагы менен, кимде кандай мүмкүнчүлүк болсо, ошол мүмкүнчүлүктү туура пайдаланып калыш керек экен да. Анан эртең бул убакыт өтүп кеткенден кийин, мына кече бир интернет баракчасында эмнеден көрүп атсам, YouTube'да биздин Раматыл Чубак устазыбыздын ошол акыркы эмнеси экен да, баягы Рамазан кутулсоосу бар экен да. Эми ошон үчүн пайгамбарыбыздан же сахабалардан ушул менин акыркы Рамазаным болуп калабы деп Рамазанга көңүл бурсак, ошондо биз дагы көрөк, балким баягы мүмкүнчүлүгү бар адамдардан да көрөк соопко жетишибиз мүмкүн экен да. Ар бир жүргөнүбүздө ошол анда биз оюбуз менен да орозо тутуп, көзүбүз менен да орозо тутуп, кулагыбыз менен да орозо тутуп, бир эле ашказан менен эмес, тилибиз менен ар дайым зикир кылып жүрөрүнүн өтө бир чоң фазилети бар экен, урматтуу көрүүчүлөр. Андыктан ушул Рамазан айында биз ойгонолу да, агай айтсаңыз, ойгонолу. Себеби бул жөн эле башта айткандай ичип жештен гана тыйылып, Кудай орозону аткарып атам деп эле туруп калбастан, ага да Аллахым ыраазы болсун. Бирок мындай өзгөчө бир соопторго аракет кылып, ошо колунда барлар сиз айткандай да мына башка кол жукаларга кол узатып, жетимдер үйүнөн кабар алып, каарылар үйүнөн кабар алып, алардын акыбалын сурап, себеби азыркы учурда ушул бир жетимдин башын сылап койгондук ошол 70 жетимдерге карамакка кылганга барабар дейм. Аллахтын сообун эселентип берем деп атпайбы Рамазан айында. Ооз аш-чараларды уюштуруп, бирок ушул жерде мынага да токтоло кетсек, кээ бирки азыркы биздин бардыгын айтпайбыз. Эми баягы ар бир нерсенин убакытты экономдош керек болуп атат да. Көпчүлүк учурларда мисалы мындай кездешкен учурлар болуп калат да. Ушул боюнча да биз көрүүчүлөрүбүзгө айта кетсек, ооз ачарларды эми мейли үйү тар болсо же башка болсо кафелерде өткөрсүн, башка кылсын, бирок үйүндө шарты болуп туруп, баары болуп туруп, орозо айын бир өзүнчө бир негизи орозо айы бул ибадат айы, башкалардын көңүлүн алуу айы, мындай чоң жакшылыктарды аткаруу да. Биз кээде айрым адамдарыбыз бардыгыбыз жана той айына айландырып алдык да, ооз ачарды бир 3-4 саат ошол жерде өткөрүп, элдерге мисалы атайын бир сый тамакты бир 4-5 түрүн кылып, алар дароо эле тамак ичип бүтүп, аш барса 1 саат, 1,5 сааттын тегерегинен таравихке барат эркектер. Таравихтен да аларды кеч калдырып, сый аштарды өтө күчөтүп үйрүп, баягы кийинки айда азыктана турган нерсенин бардыгын эле Рамазанга тийип, кийинки айда ушу жашоо түгөнүп калгандай эле Рамазан айында бир курсак тойгозуу менен гана алек болуп калган учурлар болуп калат да. Эми ошол боюнча айтсаңыз, эми ошончолуктун кереги барбы же мындай башка жакка дагы аракет кылыш керек мыйдамла? Негизинен Имам Азам Хазреттерин бир айткан жакшы сөзү бар экен да. Ла исрафа фил хайр, кама ла исрафа фил хайр дейби. Жакшылыкта исрап болбогондой эле исрапкерчиликте да бир жакшылык жок дейт. Мисалы бир адам дейлик, мисалы баягы жакшы Кудай Таалам ыраазы боло турган, мисалы мечиттер, медреселер, ошол жакшы жолдорго жумшала турган бир жолдор бар да, сооп жолдор бар. Ошол жолго мисалы канча берсе, бул исрап болбойт экен. Ошондой эле эмне дейт, экинчи маселе, баягы сөзүнүн экинчи тарабында Кудай Таалам ыраазы болбогон жерге канча төксө дагы бул сооп болбойт экен да. Эгерде Алла Таала ыраазы болбой турган жерде. Ошон үчүн ар бир нерсенин баягы таразасы болот экен да. Таразасы болот экен. Эми бир мезгилдерде мына биз жаңы баягы эгемендүүлүккө жетип,
Bir тараптан мына арабтар келди, түрктөр келди, Иран келди, баягы динди жашаган, көп жашаган биздин бир туугандар келип бизге кээ бир нерсе үлгү болду да. Бул Оз Чарда болсун, же бар Курмандыкта болсун, ушундай бир динди жашоо жагынан үлгү болуп, азыр Кудайга шүгүр биз өзүбүз баягы динибиз менен салтыбызды журулуштуруп жашап аткан мезгилибиз да. Муну эми ар бир жердин район дейбизби, шаар дейбизби, ошол жердеги имамдарыбыз баш болуп, казыларыбыз, ошол дин жетекчилери өзү ошону айтып, кээ бир нерселерде баягы үлгү болуп берсе жакшы болмок. Мисалы сиз айткандай, көп мезгилдерде мынау өзүбүз куруп койгон бир эмес эки этаж үй салып коюп атабыз, заңырат үйлөр салып коюп, ал үйлөр эч нерсе жарабай калды. Иштетилбей калды. Азыр тойлордо эле баягы жакшылыктар, бүтүн нелер чайканаларда, ошондой бир нелерде өтүп аткан мезгилде дубалар баардыгы ошо чайканаларда же баягы кафе бар нелерде, ресторанда болуп калды. Ошолор кана баягы үйлөргө кирсе, кээ бир үйлөрдү мындай жоктосоңуз, балким жылына бир жолу конок келет же келбейт да. Көрдүңүзбү? Ошол үйдө конок дуа кылып, баягы дуасы кабыл болуп турган аксакалдар келбей калган учур болуп калды. Мурун баардык нерсебиз, жакшылыгыбыз ошо үйдө болчу. Балдар күтөт эле, биздин аталарыбыз келет, чоң аталарыбыз келет, же баягы достор келет, нелер келет, Айша аталарыбыз келет деп, ошону күтүп баягы жакшылыктар болчу да. Ошого Бул Рамазан айынан сырткаркы убакыттарда деле да турабы да. Сырткаркы убакыттарда деле. Баягы жалаң эле конокторду ушул кафелерде тосуп, үйдөгү баягы биздин кыздарыбыз бар, болочок Кудай буйрса, эртең бүгүнкү секелек эртеңки келин башка бирөөгө бүлө боло турган, алар деле жумушту үйрөнүш керек. Бир аз жалаң эле кафеде кылып бере турган болсок, биздин үйдө мындай эртең ал бөлөк бирөөнүн үйүнө барып турмуш курганда деле кызмат кылганда кыйналып калышы мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Анан өзүңүз айткандай баягы бата тилектерди, дубаларды үйдөн деле алып, кызмат кылып, аракет кылыш керек экен да. Пайгамбардын ордунда бир сахаба пайгамбарыбызга арызданып келет. О Аллахтын элчиси, мен үйгө конок чакырсам, аялым дайыма жактырбайт. Ошо келген конокту жактырбайт дегенде пайгамбарыбыз баягы үй бүлөнүн абалын түшүнгөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, анда мен силердин үйүңөргө барам, менин кирип бараткан мезгилде аялың карап турсун, анан чыгып баратканда да карап турсун деп пайгамбарыбыз буйруйт. Ошондо баягы сахаба кубангандан пайгамбарыбыз келеткен деп үйүнө жакшылап өзүнүн баягы мүмкүнчүлүгүн ортого коюп, анан аялына тапшырма берет. Пайгамбарыбыз ушундай келатканда карап тур, анан чыгып атканда карап тур деп. Анан пайгамбарыбыз келип кеткенден кийин, анан баягы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабадан сурайт. Эмне көрүптүр дегенде, ошо келатканда ушундай бир ырыскылар менен кирип келет экен конок. Анан чыгып кетип барканда үйдөгү баягы биздин көзгө көрүнбөгөн зыяндуу заттарды бүт баягы мусафир алып чыгып кетет экен. Демек бир мусафир келген болсо, өзүнүн рызкысы менен келет экен. Ошол бир рызкысы менен келип туруп, бирөөсүн жеп, калганын көпчүлүгүн таштап кетет дейт. Бир риваяттарда 10 рызкы менен келген болсо, бир рызкын жеп, калган 9-ун таштап кетет дейт. Эми буга биз баягы материал көз менен карайт экенбиз да. Баягы бут эле кирет, куттан кабар жок дегендейчи. Бул Кудай Таалам ар бир келген адамдын рызкысы менен чогуу эмне кылат экен, рызкысы менен алып келет экен да. Рахмат, Аллах ыраазы болсун, тамла. Ушул биз Рамазан айында көп амалдарды аткарганга аракет кылабыз азырчы, колубуздан келишинче. Пенде болсок дагы ушул пенделик мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша орозо айында ошо оз ачарларды уюштуруп атабыз. Орозо кармоо менен биргеликте таравих намаздарды окуп атабыз, колдон келишинче зикир чалып атабыз. Башкалардын көңүлүн алганга аракет кылып атабыз. Жакшы бир учурашып коюп, алар менен Аллахка сурашып коюп, жетимдер үйүн, каарылар үйүн ушул Рамазанда гана болуш керекпи, дамла же башка айларга деле өтүш керекпи? Деги эле мындайча айтканда, ушул Рамазан айындагы жакшылыктар көп болот да, нематтары. Немат эми бул жакшылык. Ушул нематтардын дагы улануусуна эмне кандай шарттар бар? Ушулар боюнча айтсаңыз. Эми биз кайсы эле бир ибадатты карай турган болсок, мисалы пайгамбарыбыз бир намазга бир мисал берип атат да. Баягы намазга турган мезгилде биринчи сапка үндөп атат, биринчи саптын собу дейт. Анан баягы араңар бекем болсун, араңар ачык калбасын, шайтан аралабасын деп атат. Же мисалы даарат айтканда баягы 3 жолу колду жууп же 3 жолу бетти жуугандан кийин 4-сүндө исраф деп атат. Же ажы барганда мисалы лаббайк Аллахума лаббайк деп Аллах Таалага биз сөз берип келип атабыз. Ушул ибадаттардын баары бизге эмне экен, бир үлгү экен да. Бул бир Рамазанда эмес, же бул намазда эмес, же бир дааратта эмес, исрафкерчилик ошол бир суу исраф болгон болсо мисалы да, бир суу 3-сүндөн кийин 4-сүн жууй турган болсок, ушул бир уч суу исрафка кошулуп аткан болсо,
же баягы сапка турган мезгилде ушунча жакын болгула деп атат да. Эгер силер жакын болсоңор, араңардан шайтан аралабайт дегени бул бир эле намаз эмес экен да. Бул көрсө бул намаз бизге бир билгүү үлгү экен. Же мисалы мына Кудайга шүгүр быйыл өтө көп бир туугандарыбыз ошол Кыргызстан жараны умрага барып келип, ошол жерде Кудай Таалага сөз берип, лаббайк Аллахумма лаббайк деп атабыз. Анан барып алып келип туруп, ошол иштерди кылып келип туруп, анан кайра эле мурунку эле баягы кебете менен жүргөн болсок, баягы лаббайкыбыз кая кетип калды дегендей. Айтайын деген нерсе бул бир ай Рамазанда жашайт экенбиз дагы ушул Кудай Таала берген ырайым, ушу тартуу белектери, ушу неаматтар, шүгүрчүлүк, ушуларды биз Рамазанда эле чектеп койбостон ошол нерсени биз калган 11 айда жашашыбыз керек экен да. Кандайча дегенде алымдарыбыз, кээ бир алымдарыбыз ушу берген неаматтардын улануусун каалайсыңбы деп анан бир 5-6 нерсени шарт коет экен. Ошо 5-6 шарт ошол нерсе бизде жашалган болсо, Кудай Таалам ушул неаматтарды улайт экен. Бул эң чоң неамат эмне, Кудай Таалам берген жакшылык ырайымы десе, бул биринчи ислам, ыйман неамат экен. Ушул эркиндик экен. Элибизге мына Кудайга шүгүр, мына кайсы мамлекетке барбайлы, Кыргызстанда бир эркин мамлекет жок. Мына мечиттерибиз бар ачык, 24 саат ачык турат. Каалаганда тарай намаздарды окуп атабыз, орозолор кармап атабыз, каалаганда жакшылык баягы ифтарларды уюштуруп атабыз, кайыр садакаларды берип атабыз каалаган жерге дегендей. Мына ошол нерселердин улануусунун биринчи шарты эмне десе, бул бир эле бул ушул эле орозого чектеле турган нерсе эмес, бардык нерселерде. Мисалы бир ишкерлер бар, колдон келишинче Рамазанда жарышып иштер кылып атат да, жарышып. Мисалы ифтар берип атат, кайыр садакаларга чуркап атат, же мечит салып атат, же башка бардык мезгилдерде. Ошолорго дагы бул тиешелүү нерсе да. Биринчи биз нафсибизге ушул нерсени кабыл алдырышыбыз керек экен да. Бул кылынып аткан нерселерди мен жасаган жокмун. Нафсибизге бир дагы кыпындай бир зара деп койдук го, кичине кыпындай бир насип, мындай бир үлүш ажыратпашыбыз керек экен. Булардын баарын Кудай Таалам жасап атат деп Аллах Таалага баягы нерсени байлай билишибиз керек экен. Эгер байлаган болсок, ошондо биз эмне болот экенбиз? Ширктен кутулат экенбиз. Бул деген эмне деген нерсе? Мисалы өзүңүз мына жакшы билесиз, курулуш жак менен көп мечиттер менен чуркап эмне болуп калдыңыз арабтар менен. Элестетиңиз, мен бир айылдын тургуну катары бир арабты алып келип, айылыма мечит салдырсам, анан баягы мечиттин ачылышында лента кыркуусуна келген мезгилде баягы мени чакырбай коюшса, менин нафсим эмне болуп кетет? Балким ошол күнү мен уктай албайм дегендей. Көрдүңүзбү? Эмне дейбиз? Ошол мечитти Кудай курду, бирок мен да бармын го жанында дегенде ширкке кирип калат экенбиз да. Көрдүңүзбү? Демек, мени Аллах Таалам ушул жакшы нерсени колдонуп аткан болсо, ошол жетимдердин башын сылаганга, ошол ифтар бергенге же башка нерсеге колдонуп аткан болсо, ошону эмне дешибиз керек экен? Мунун баарын Кудай Таала жасады. Менден эч нерсе болгон жок. Кыпындай да менден эч нерсе болгон жок. Кудай Таала мага ошо шарт түзүп берди деп биринчи нафсиге ошол нерсени кабыл алдырсак, Кудай Таалам бул нерсени эмне кылат экен? Неамат улайт экен. Улайт экен. Андан кийинки да жакшылыктарды дагы улай берет экен да, көрдүңүзбү? Баягы үзүлүп токтоп калбайт экен. Же кийин уланса дагы баягы соо жок болуп калат экен да. Себеби эмне? Бул жерде Кудай Таала жасап атат, бирок жанында мен бармын деген нерсе бар экен да, баягы көмүскөдөчү ширк бар экен. Ал эми экинчиси эмне экен? Кээде мондой майда ширктин майда ширктер. Кээде мондой бир сеткандай майда ширктер бар экен. Байкабай айтып алат экенбиз да. Мисалы 90-жылдары же 80-жылдары Кыргызстан абалы кандай эле, мына биз келдик, могу жерге биз келдик, мечитке биз келдик, же могу дин окуу жайга биз келдик, могу коомго биз келдик, анан биз мындай мемеге өзгөрттүк деген ширк бир сөздөр болуп калат экен. Же баягы неаматтын үзүлүшүнө, токтоп калышына себеп боло турган нелер, тоскоолдор болот экен да. Бул неген биз болбогондо, же мен болбогондо деген ошо сөздөр өтө оор сөздөр экен да. Бул тыюу салынган нерселер экен. Эми бул сөздөрдү биз эмне кылышыбыз керек? Туура багытка бура билишибиз керек экен. Биз болбогондо бизден да жакшы адамдар келмек. Биз болбогондо бизден да ыхластуу адамдар келмек. Бул азыркы могу диний адамдардын сабаты мындан да жакшы неге өсүп өнүкмөк. Дагы көп адамдар дагы эмне баягы элибизде ыйман маселе дагы мындан 10 эсе дагы жакшы жашалмак деген нерсени нафсибизге кабылдырган алдырган мезгилде анан Алла Таалам дагы биздин колубуз менен бизди себепчи кылып дагы эмне кылат экен? Неаматтарды улайт экен. Анан дагы бир ушуга дагы бир кошумча, адам баласы эки нерседен турат экен да. Материалдык, анан моралдык болуп эки тарабы бар экен. Биздин качан материалдык нерсебиз өскөн мезгилде моралдык жагыбыз дагы өсүш керек экен да.
Себеби дегенде материал жак нафсиз өскөн сайын моралдык жагыбыз, руханий жагыбыз бир калыпта тура бере турган болсо, баягы моралдык жагыбыз материалдын астында эзилип калат экен да. Мисалы, Имам Раббани деген чоң улуу зат өткөн экен. Ошол сыяктуу улуу заттар кээде өзүлөрүнүн нафсилерини монтип тарбиялап кылып турчу экен да. Эртели кеч сен дейт экен, мына айванаттар бар го, мисалы ит, эшек, эң жаман колдонгон немеси ушул да. Сен ит экенсиң же эшек экенсиң деген сөздөр оор тиет го адамга. Мына ошол айвандарды да колдонуп туруп эмне дейт экен? Сен ошол ит да боло албадың, сен ошол бир эшек да боло албадың. Анткени эшек дагы, ит дагы өзүнүн табиятындагы эмнесини кызматын кылат. Сен ошол да боло албадың деп, ошолорго берилген үлүштү да өзүнө бербей деген да. Өзүнүн нафсин тизгиндеп, эмне кылып турчу экен, дайыма баягы тарбиялап турчу экен. Мына ошондо Кудай Таалам берген неаматтарын дагы эмне кылат экен, улантат экен. Анткени пайгамбарыбыз эртең менен кечинде дайыма окуган, сүннөт болгон, бизге сүннөт болуп калган дуалардан бар экен. Я хай я кайюм би рахматика астагиз аслих ли ша'ни кулла ва ла такилни ила нафси тарфат айн. О хай жана кайюм болгон Аллах, деп Аллах Таала кайрылып, би рахматика астагиз, сенин мээримиңе мен жалбарып суранам. Менин нафсимди, мени дейт, нафсиме бир көз ачып жумганга чейин тапшырып койбо. Анткени бул нафс эмне экен? Адам жамандыкка чакырат экен да. Көрүңүзбү? Пайгамбар ошентип күнүнө 3төн эртелик кеч 3төн дуа кылып өзү бизге үлгү болуп аткан болсо, демек биз дагы көбүрөөк биз муктаж экенбиз да. Айтайын деген нерсе, демек Кудай Таалам берген неаматтарын улануусун каалай турган болсок, эртелик кеч өзүбүздүн нафсибизди баягы азыбызды берип турушубуз керек экен да. Азыбызды берип, нафсти тарбиялай турган нерселерди көбүрөөк эмне кылып турушубуз керек экен, ошо көңүл буруп турушубуз керек экен. Дагы бир нерсе, жакшылыктарды дайыма Аллахтан деп, анан кемчиликтерди нафсибизден деп билип турсак, анан Кудай Таалам бул Рамазанда эмес, башка айларда да ушул нелерини бизге Кудай Таалам улантып турат экен. Бул кандайча десе, мына бизге чоң бир үлгү болгон Карун. Карун бир мезгилде Муса пайгамбардын коомунан болгон дейт. Таврат окуган адам болгон дейт. Анан Кудай Таалам байлык бергенден кийин, анан баягы байлыктын зекетини бербестен эмне дейт? Бул байлыкка Кудай Таалам бир дагы нерсе жок, үлүшү жок. Муну мен кыйындыгыман, илимимен ушул нерсеге жетиштим деп баягы жакшылыктар өзүнөн билген дейт. Ал эми пайгамбарлар же пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам же анын жолундагы пайгамбарлардын мурасколлору бизге эмнени көрсөттү? Бардык жакшылыктар, ийгиликтер Кудай Тааладан деп бизге ошону көрсөттү. Ошондо гана биз эмнеге ийгиликке жетишет экенбиз. Акыркы нерсеси ушул экен. Кудай Таалам берген неаматтарын улануусуну каалай турган болсок, биздин коомдо биримдик, ынтымак болуш керек экен. Биримдик, ынтымак болмоюн, бул Кудай Таалам неаматтарыны, ырайым жакшылыктарыны элден алып коет экен да. Кандай гана мисалы элестетиңиз, жума намазы жамаатка парз экен, айт намазы жамаатка парз экен. Ошону бир адам мисалы талага чыгып алып туруп, мен жума намазы окуп алайын деп жалгыз туруп Аллаху акбар дей турган болсо, бул жумасы өтпөйт. Анан соода берилбейт дегендей. Демек, коомго Алла Таалам бир коомго берейин деген соопту коомго гана берет экен, жеке адамга бербейт экен. Ошон үчүн биз коомдо баягы ынтымак, биримдик, ошо жака көңүл буруп, колдон келишинче баягы бир сапта туруп, Раббибиз бир, пайгамбарыбыз бир, кыблабыз бир деп жашап, баягы ынтымак менен жашай турган болсок, Кудай Таалам неаматтарыны улантып дагы эмне кылат экен, көйтө берет экен. Ошон үчүн сөзүмдү бул неаматтарга бир сөз менен жыйынтыктай турган болсом, Алла Таалам Куранда өзүңүз жакшы билесиз, караке, ла ин шакартум ла азиданнакум ва ла ин кафартум инна азаби лашадид. Эгер мен берген неаматтарга шүкүр келтире турган болсоңор, бул шүкүр ушул экен да. Кимде бирөөнүн байлыгы бар экен, ошо бейбечарага бере турган жерлерге бериш керек экен, аны сактабай. Бул Кудай Таалага берген эмне экен, шүкүр экен да. Ва ла ин кафартум, эгер бул берген неаматтарга шүкүр келтирбей турган болсоңор, анда азабым оор болот да Кудай Таала. Рахмат. Аллах разы болсун. Урматтуу көрүүчүлөр, мына абдан баалуу, кымбат сөздөрдү уктуңуздар. Бул биздин бир эле Рамазан айында эмес, негизи эле адам баласынын өмүрүндөгү жалпы акыл эс тартып балагатка жеткенден баштап эле ушул өмүрүбүздүн аягына чейин ушул принцип, ушул эрежелер, бул шарияттын койгон талаптары. Ушундай жашай турган болсок, биз эч качан жашообузда кыйналбайбыз, жүрөгүбүз да оорубайт, бирөөгө да таарынбайбыз. Биз кылган ар бир нерсебизди кээде ушул биз абсолюттук мен кыйындыгыман, мен акылдуулугуман, же болбо амалкөйлүгүмөн деп 100% өзүбүзгө алып алат экенбиз да. Бул эң туура эмес нерсе экен.
Себеби ошол акылды берген ким? Аллахым. Күч кубатты берген Аллахым. Мүмкүнчүлүктү берген Аллахым. Байлыкты берген, бийликти берген баардыгын Кудай Таала берип атат. Эмне үчүн? Сынаш үчүн. Ошол сыноону гана аткарып жүргөн бир пенде экенибизди биз түшүнсөк эч качан адашпайт элек. Бирок ошол кээде сыноону балким биз сыноодо экенибизди унутуп калып, ошол менин гана колуман болуп атат, келип атат деген нерсе ушул мына нафс ушул нерсеге азгырат экен. Ошол себеби мына дамылабыз жакшы эскерип өттү. Эртең менен кечки зикирлер деген бул сүннөт дуалар ичинде бир көз ирмем дагат нафсими өзүбүзгө таштай көрбө деп. Нафси себеби эч качан бул дамла тарыхта адам баласынын тарыхында, адамзаттын тарыхында эч качан нафси бир адамды бир жакшылык, бактылыкка жетелеген эмес экен да. Ушул нафсини тарбиялаш үчүн Аллах Таала ыйык Кур'ан-ы Каримди берди. Нафсини тарбиялаш үчүн Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын сүннөттөрү менен келип көрсөтүп берди. Адамды мындайча айтканда жыйынтыктап айтканда дамла нафсин башкара билген бул чыныгы адам болот. Нафсин башкара билбеген колдон айтканда бул айван же болбосо андан төмөндүк даражага түшүп кетет экен да. Ошон үчүн ушундай келип жакшы маектерди куруп бердиңиз. Аллахым ыраазы болсун. Деги эле биз акыркы суроону бере турган болсок, Рамазанда биз көп эле пайдаларды алдык. Эми ушул көрүүчүлөрүбүзгө дагы түшүнүктүүрөөк болуп калсын. Рамазанда деги эле алынган бизге сабактар. Рамазандан эмнелер пайда алдык? Ошол Рамазанда алынган сабактардан биз эмнелерди колдонушубуз керек? Ушул боюнча айта кетсеңиз. Пайгамбарыбыздын коштошу, ошол пайгамбар бул дүйнөдөн сапар тартып, көз жумуп кетип бартканда сахабалардын абалы өтө оор болот экен да. Бул жакта Усман ибн Аффан, Азирети Али, Омар ибн Хаттаб, Азирети Абу Бакир радыйаллаху анху абалдар оор болуп, анан чыда албаган Омар ибн Хаттаб кылычын сууруп чыгат экен. Ким пайгамбарыбызды өлдү деген болсо башын алып салам дейт экен. Ошондо ар тараптан баягы ыйман жагынан жогору, дайыма пайгамбарыбыздан кийинки орунда турган Абу Бакир радыйаллаху анху Аллах Таала ушул аят эсине келтирет экен. Иннака майютун ва иннахум майютун деген аятты эскерткенде, анан бул коомго чыгып, ошол аятты окуп, "Мен кана я'буду Мухаммадан", ким Мухаммедке сыйынган болсо ал өлдү дейт. Эгер ким Аллахка сыйынган болсо, ал хайюн ла ямут, ал тирүү, ал өлбөйт дейт. Эми айтайын деген нерсе, биз Рамазанга сыйынбадык. Биз ошо бир ай буга чейин дагы, мындан кийин дагы биз Рамазанга сыйынбайбыз. Биз Рамазандын Раббисиге сыйынабыз. Биз орозону бир эле Рамазанда кармабашыбыз керек. Бул бизге Алла Таалам парз кылды. Албетте Рамазанда орозо кармайбыз. Башка айларда да кармашыбыз керек. Эмнеге десе, элестетип көрүңүз, бир адамды тозок менен коркутсаңыз, адам коркпойт экен да. Эмнеге десе, анткени мунун ичинде нафси бар экен да. Нафси бар экен. Кудай Таалам, мына элестетсеңиз, бир түрмөдөн чыккан адамды сен моол ишти кыла турган болсоң, сени түрмөгө камаймын деп коркуткандай, бул адам түрмөдөн чыккан адам кайра түрмөгө кириштен эч коркпойт экен да. Көрдүңүзбү? А нафсини Кудай Таалам жаратканда 1000 жылдап кыздырылган тозокко, отко баягы салганда азап көрүп туруп, кайра чыккандан кийин дагы эле баягы нафси болуп турат дейт. Сен кимсиң, мен киммин десе, сен сенсиң, мен менмин деп эч качан пенделигини, баягы эмнесини мойнуна алган эмес экен да. Качан ачкачылык менен гана азаптаганда анан кийин өзүнө келет дейт. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн нафси эч качан тозок менен коркпойт экен да. Ошон үчүн нафсини тарбиялай турган адам орозо кармаш керек экен. Ошон үчүн пайгамбар дагы башка бир хадисинде баягы бойдок жамаатка айтып атпайбы? Мен кана я маашара шабаб, мен истата минкул ба фалиятазавач. Жаш жигиттер баягы коом деп. Ким үйлөнгүсү келген болсо, баягы үйлөнгөнгө күчү жетпесе, анда орозо кармасын деп. Нафсин тарбиялай турган нерсе бул орозо экен да. Ошон үчүн Кудай Таалам бир эле Рамазан айында орозо кармап, бир эле Рамазан айында ооз ачыруулар менен, жакшылыктар менен, жада калса бир жакшы мамиле кылып, кошунадан кабар алып, башка бирөөлөрдөн кабар алып, муну менен чектелбешибиз керек экен. Бул бизге Рамазан бизге бир сабак берди, бир мугалим болду. Кийинки 11 айды ошондо өткөргөн болсок, мана ошондо биздин Рамазаныбыз ичиндеги кылынган дуалар кабыл болгон болуп эсептенет экен. Баягы ажыда айтат го, ажынын кабыл болгон себеби белгиси барбы десе, ажыдан кийин келгенде ошол амалдарды кийин жакшы жака буруп, мындайча улантып кетсе дейт да. Ошол белгиси дейт. Ошондой эле эми өкүнүчтүү нерселер бар. Рамазанда бир ай кармап туруп, анан кийин Рамазан бүткөндөн кийин баягы стакан уруштуруп ичип аткандар жок эмес, бар.
Кудай сактасын. Алла Таалам ошондойлордун сактаган болсун. Рахмат, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер менен Акимбай уулу Аскар дамылабыз болду. Баарыңыздарга Кудай Таалам ушул айтылган насааттарды, маселелерди Кудай Таала баарыбыздын жүрөгүбүзгө бекем жайгаштырып, амал кылууну Кудай Таалам насип кылган болсун. Бүгүн көбүнчө ушул напси жөнүндө сөз болду. Бул напси адам баласын эч качан жакшылыкка жетелеген эмес, эгер напсибизге алдырып жүрө турган болсок. Напсибизди тарбиялай турган болсок, эки дүйнө бакытка ушул Кудай Таалам өзү жеткирет экен. Баарыбыздын напсибизди ушул Рамазан айында кандай тарбиялап атсак дагы, Рамазан айынан кийин дагы ушул нафил орозолорду 1-4 күндөрү кармап отуруп, чоң жакшылыктарга жетишти Кудай Таалам насип кылган болсун. Баарыбыз ушул мамлекеттин жараны катары баарыбыздын Кудай Таала ушул сөзүбүздүн акырында элибизге, жерибизге Кудай Таала тынчтык, амандык, мамлекетибизге бакубат турмуш берүүсүн Кудай Тааладан сурап кетебиз. Андан берсе көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. رمضان يا رمضان رمضان يا